Деловой собеседник журналы Садыр Жапаровдун 2 жылдык президенттик ишмердиги тууралуу макала жарыялады. Деловой собеседник эл аралык маалыматтык аналитикалык журналына Садыр Жапаров штурбалда 2 жыл деген макала жарыяланды. Анда Садыр Жапаров президенттик кызматка киришкенден бери Кыргызстандын жетишкендиктери чагылдырылган. Өлкөнүн азыркы жетекчилигинин ишинин орчундуу жыйынтыгынын бири деп аталган басылма Өзбекстан менен чек арадагы бардык талаш тартыштарды толук чечкенин жана Тажикстан менен чек ара боюнча сүйлөшүүлөрдүн жанданышын белгилеген. Макалада ошондой эле президенттин жана министрлер кабинетинин мамлекеттик казынаны көбөйтүүгө багытталган аракеттерине басым жасалып, анын аркасында дээрлик 200 социалдык объектиде курулуш жана оңдоо иштери бүткөрүлүп, билим берүү тармагынын кызматкерлеринин саламаттыкты сактоо, маданият, укук коргоо органдарынын кызматкерлери, чек арачылар жана аскер кызматкерлеринин эмгек акысы жана үстөк акылары бир топ жогорулатылганы жазылган. Муну менен катар Камбар Ата биргесинин Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун жана энергиянын кайра жаралуучу булактарын өндүрүүчү объектилердин курулушу сыяктуу амбициялуу долбоорлорду иш жүзүнө ашырууга өзгөчө көңүл бурулуп жатканы айтылат. Жогоруда айтылгандар менен катар өлкөнүн коргонуу жөндөмдүүлүгүн чыңдоо, коррупцияга каршы күрөшүү, жаратылыштык коргоо боюнча көрүлүп жаткан чараларга, ошондой эле мамлекеттеги идеологиялык жана маданий өнүгүүлөргө көңүл бурулуп жатканына жогорку баа берилген. Булак Кадам Медиа.